Урматтуу Түрк тили каналын көрүүчүлөргө баардыгыңыздарга жалпы салам. Жана айта кетчү нерсе, каттала элек болсоңуздар, каттала кетсеңиздер болот. Анткени улам жаңы киргизилген видеолор сиздерге келип турат. Ошондой эле комментарий калтырсаңыздар болот. Ой пикирлериңиздер болсо калтырсаңыздар кубанычта болом. Бүгүн биз 10га чейин түркчө санаганды үйрөнөбүз жана жумалар кандай аталышын үйрөтөбүз. Даяр болсоңуздар баштадык. Силер да аркаман кайталасаңыздар болот. 0 дегенде алар 0 дешет. 0, 1, 2, биз 2 дейбиз, алар 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma эртеси, pazar. Сиздерге эстеп калууга оңой болуу үчүн, мисалы жума күн окшош эле экен, жума деп айтылат. Жума эртеси деген сөз ишемби күнү, же болбосо жуманын эртеси күнү деп эстеп калсаңыздар, жума эртеси деп айтылат деп. Ошондо дагы оңойлук жаттап каласыңар да. Ошондой эле пазар, бул жекшемби күн. Пазар деген бул базар түрк тилинде. Ошо базар күнү болгон үчүн жекшембини пазар деп коюшкан окшойт. Биринчи күн болсо пазартеси. Жекшемби күн пазар, биринчи күн. Жекшемби күн эртеси күнү пазартеси.